Жапаров жана анын үй бүлөсү кандай мал мүлккө ээлик кылары жарыяланды. Салык кызматы президент Садыр Жапаровдун Киреше булагы жана кандай мал мүлккө ээлик кыларын жарыялады. Ал 2020 жылга карата милдеттүү салык декларациясын тапшырган. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы былтыр 247.953 миң сом киреше тапкан. Чыгашасы тууралуу жазылган эмес. Ошондой эле Айыл чарба багытындагы 6 гектар жер тилкесине ээлик кылат. Мындан башка эч бир мүлкү жок. Ал эми жакын туугандарына 2 турак жай таандык, биринин аянты 389, экинчиси 50,7 чарчы метр, гаражынын аянты 17,2 чарчы метр. Үмүт булагы коомдук фондун иштетет. Салык кызматы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун киреше чыгашасы тууралуу 2020 жылга карата тапшырган декларациясын чыгарды. Белгилей кетсек, Жээнбеков былтыр октябрь окуяларынан кийин президенттик кызматтан кеткен. Декларацияга ылайык өткөн жылы Жээнбеков 944.138 сом киреше тапкан. Бирок чыгашасы деген графа толтурулган эмес. Мындан сырткары ага 160 чарчы метрлик турак жай жана МТЗ-80 үлгүсүндөгү трактор таандык. Экс-президент 23 жер тилкесине ээлик кылат. Документте Жээнбековдун жакын туугандары былтыр 6,5 миллион сом киреше тапканы көрсөтүлгөн. Алар 64 чарчы метрлик батирге, Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаага, 12 миллион сомдук бодомалга, 850 миң сомдук жылкыга ээлик кылат. Мындан сырткары 2 өндүрүштүк имараты жана 11 жер тилкеси бар. Алар төмөнкүлөр: аянты 1 гектарды түзгөн өндүрүштүк имарат. Жер тилкелери. Эске салсак, Жээнбеков 2017 жылга карата тапшырган декларациясында 2 үйдүн, бирөө дача жана айыл чарбага ылайыкталган 4 жер тилкенин, ошондой эле МТЗ-80 үлгүсүндөгү трактордун ээси экени жазылган. Ал эми жакын туугандардын бир батири, айыл чарбасына ылайыкташкан 2 жер тилкеси жана Lexus үлгүсүндөгү автоунаасы болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров былтыр 815.357 миң сом киреше тапкан. Бул туурасында анын салык кызматына тапшырган декларациясында көрсөтүлөт. Өкмөт башчынын аянты 77,5 чарчы метрди түзгөн бир гана батири бар. Чыгымдары жана башка мүлкү тууралуу жазылган эмес. Ал эми жакын туугандары өткөн жылы 96.745.719 сом пайда тапкан. Алар 5 контейнер жана 7 автоунаага ээлик кылат. Контейнерлери жана аянты: контейнер 22,7 чарчы метр, контейнер 1026,6, контейнер 192, контейнер 1021,7, контейнер 67,6. Автоуналары: Mercedes-Benz 210, Mercedes-Benz 410, Mercedes-Benz 409, Mercedes-Benz 208, Mercedes-Benz 811, Mercedes-Benz 7100, Mercedes-Benz 308.